For Rising 51. Жеңилбес ММА мушкери Ражабали Шайдуллаев Жапониялык беделдүү Ryzen уюмунда 3-чү жолу чемпиондук титулун коргойт. Мелдеш 12 апрель күнү Жапониянын Фукуока шаарында өтөт. Бул жолу Шайдуллаев жапон мушкери кикбокс боюнча мурдагы К1 уюмунун чемпиону Юта Кубо менен күч сынашат. Ражабали Шайдуллаев менен Юта Кубо 2 жыл мурда Ryzen 49 турниринде беттеш өткөрүп, 2 раундда кыргыз мушкери техникалык нокаут менен жеңишке жеткен. Бул алардын реванштык беттеши болот. 25 жаштагы Шайдуллаев карьерасында жалпы 18 беттешке чыкса, бардыгында мөөнөтүнөн мурда жеңишке ээ болгон. Алардын арасында 11 атаандашын сабмишн менен жеңип, 7-өөнү нокаутка кетирген. Ал Fight Matrix порталынын аныктоосу боюнча мыкты мушкерлердин рейтингинде 6-орунда турат. Ал эми 38 жаштагы Юта Кубонун карамагында 6 жеңиш жана 1 жеңилүү бар. Ражабали Шайдуллаев 2025 жылдын 4-майында 66 кг салмакта япониялык Клебер Коикени утуп Ryzen уюмунун чемпиону болгон. Алгачкы жолу чемпиондук титулун россиялык Виктор Колесникке каршы коргоп 33 секундта нокаутка учураткан. Андан соң япониялык Микуру Асакура менен беттеш өткөрүп, 1-раундда 2 мүнөт 55 секунд ичинде техникалык нокаутка кетирип, чемпиондук курун 2 жолу коргоп калган. Шайдуллаев Ryzen уюмунун тарыхында жарым жеңил салмактагы дивизиондо чемпиондук титулун 2 жолу коргой алган 1-чи мушкер болду. Азыркы учурда бул дивизиондо 7 чемпион бар. Япониялык Дзюнтаро Усику менен Тихиро Судзуки титулун бирден жолу коргоого жетишсе, Шайдуллаев 3-жолу коргоонун алдында.